Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз серпилгичтүүлүк жана анын түрлөрү. Балдар, силер көрүп турасыңар, таянычка коюлган тактай түп-түз турат, түп-түз турат, көрүп турасыңар. А эгерде ошол таянычтын үстүнө жүк койсок, таяныч эмне болуп калды? Ийилип калды, такта ийилип калды. Демек, бул жерде эки күч таасир этип атат. Ылдый карай F оордук күчү, F нөлөбөй, ал эми өйдө карай F серпилгич күчү аракет этип атат. Демек, тактайды эгерде адегенде бул тактайды түз турганын байкадык, андан кийин жүктү койгондон кийин ийилгенин байкадык. Демек, бул жогору карай, эгерде жүктү алып таштасак, жогору карай калыбына келтирүүчү кандайдыр бир күч бар. Демек, ал күч серпилгичтүүлүк же болбосо деформацияга ээ болгон ийилгендик же болбосо серпилгичтүүлүк күчү пайда болот. Демек, анда серпилгичтүү күч деп эмнени айтабыз? Серпилгич күчү деп оордук күчүнө карама каршы багытталган күчтү айтабыз. Демек, өзүңөр эле көрүп турасыңар. Оордук күчү ылдый карай багытталып атса, серпилгич күчү өйдө карай багытталып атат. Демек, бул жерде күчтөр бири-бирине карама каршы багытталып жаткандыгын көрдүк. Эми бул жерден биз пружинаны көрдүк. Мынакей пружина X нөлөбөйдө турат, кыймылсыз турат. Эгерде биз пружинага жүктү илсек, кандайдыр бир X бир аралыгына жылды. Мынакей бул жердеги аралыкка жылганын көрүп турасыңар. Бул жерде дельта X'ке жылды. Же болбосо эки жүктү илсек, 2 дельта X'ке жылды. Демек, бул жерде X1ден X2ге жылды. Демек, эгерде биз пружинадагы жүктөрдү алып таштасак, кайра мурдакы калыбына келет. Анда биз серпилгич күчүнүн формуласын жазып көрөлү. F серпилгич күчү барабар минус Kx. Бул жерде дельта X деп коеюн. Демек, бул жерде бул серпилгич күчүнүн формуласы. Серпилгич күчүнүн формуласы. Мында K катуулук коэффициенти пружинанын, катуулук коэффициенти. X дельта X жылыш аралыгы. Эми дельта X'ти жазып көрөлү. Дельта X барабар X минус X нөлөбөйгө барабар. Демек, бул баштапкы X болсо, X нөлөбөй болсо баштапкы абалы болчу. Ал эми X болсо акыркы абалы болуп калат. Пружина чоюлгандан кийинки акыркы абалы. Демек, X нөлөбөйдөн X аралыгына пружина чоюлду. Бул жерде көрүп турасыңар канчалык аралыкка чоюлгандыгын. Эгерде бир жүк илсек, бир аз чоюлду, ал эми эки жүк илсек, андан да көбүрөөк чоюлгандыгын байкадык. Демек, эми биз катуулук коэффициентин формуладан катуулук коэффициентин таап көрөлү. Анда K барабар катуулук коэффициенти барабар F серпилгич күчү бөлүнгөн X дельта X'ке барабар. Демек, мунун бирдигин жазалы. Бирдиги болсо күчтүкү Ньютон, ал эми метр бөлүнгөн Ньютон. Демек, катуулук коэффициентинин бирдиги 1 Ньютон бөлүнгөн метрге барабар. Мисалы үчүн дагы ошондой эле сызгычты ийип кайра кое берсек калыбына келет. Мындан башка да резинаны чойсок, пружинаны чойсок, мына ушунун баары серпилгичтүүлүк касиетке ээ.
Эми серпилгич деформациясынын түрлөрү бар. Демек, биринчисин карап көрөлү. Биринчиси созулуу, же болбосо кашанын ичинде кысылуу деформациясы. Демек, бул созулуу жана кысылуу деформациясына, мисалы үчүн, бул жерде трактор чоң немени сүйрөп баратат. Демек, мында сүйрөп баратканда бул жердеги чынжыр созулат, башкача айтканда чоюлуп атат. Прицепти сүйрөп баратканда чоюлат. Кандайдыр бир миллиметр бизге билинбеген болсо дагы, кандайдыр бир миллиметрлерге чейин чоюлат. Демек, бул созулуу деформациясына кирет. Созулуу деформациясына дагы, мисалы үчүн, жанагы чынжырларды тартканда, арканы тартканда, мына ушулардын баары созулуу деформациясына ээ болот. Эми кысылуу деформациясына, мисалы үчүн, биз кысылуу деформациясына китеп пайдубалды курганда, жанагы үйдүн пайдубалын куруп атканда, фундаменттерди, демек, бул убакта да кысылат. Же болбосо мамыны жерге какканда, же болбосо дубалга мыкты какканда, мына ушул убактарда кысылуу деформациясына ээ болот. Эми биз экинчи деформациясын карап көрөлү. Экинчиси болсо жылышуу деформациясы. Жылышуу деформациясына көрүп турасыңар. Бул жерде китеп деп коелу, китептер турат деп коелу. Эгерде китептин үстүнөн кандайдыр бир күч менен, чоңураак күч менен басканда, китеп кандайдыр бир алды биякты көздөй, оң жакты көздөй, үстү жагы сол жакты көздөй жылганын көрдүңөр. Демек, бул жылышуу деформациясы. Бул жерде графикте дагы ошол жылышуу деформациясынын графиги көрсөтүлгөн. Демек, бул жерде дагы ар кандай нерселер жылышууга дуушар болот экен. Мисалы үчүн, устундун үстүнө дагы катуураак нерсе болгондо жылышып кетиши мүмкүн экен. Таянычын эмесинде бөрүктү мыкты каккан жерден дагы үстүнөн көбүрөөк нерсе басса жылышып кетиши мүмкүн экен. Бураманы бириктирген жерлерде, тетиктерди бириктирген жерлерде көбүрөөк күч менен басканда булар жылышып кетиши мүмкүн экен. Эми үчүнчү деформациябыз толгонуу же буралуу деформациясы. Толгонуу же буралуу деформациясы. Бул толгонуу же буралуу деформациясына бураманы бураганда, машиненин балы, рулу, көзөгүчтөр кирет. Мисалы үчүн, бул жерде мынакей көрүнүп турат. Бул пружинаны буралганын. Демек, бул буралуу деформациясына кирет. Андан кийин төртүнчүбүз ийилүү деформациясы. Ийилүү деформациясына мынакей, бул биринчи эле сүрөттө көрөлү. Тактайда жүктү койсок эмне болуп атат? Ийилип атат. Бул болсо ийилүү деформациясына ээ болот. Же болбосо сызгычты ийип туруп кайра кой берсек, сызгыч тийсек деле, бул ийилүү деформация. Кайра кой берсек калыбына келет. Демек, бул серпилгичтүүлүк деформациясы ошол нерсени калыбына келтирүүчү күч, башкача күч болот да. Башкача айтканда, ошол мисалы үчүн сызгычты ийип койсок, кайра кой берсек, мурдакы калыбына келет. Бул серпилгичтүүлүк калыбына келтирүүчү күч болот. Эми, демек, бул серпилгичтүүлүк деформациясы бул оордук күчүнө карама каршы багытталган күч болуп эсептелет.
Ошондой эле могу жерден минус белгиси турат, көрүп турасыңар балдар. Эмне үчүн минус белгиси коюлду дейбиз? Серпилгичтик күчүндө минус белгиси коюлуп турат. Минус белгиси серпилгич күчү пружинанын узарышына же таянышка тескери карама каршы күч менен аракет этет. Ошон үчүн бул минус белгиси коюлат. Мындай көз карандылыкты англиялык окумуштуу Роберт Гук аныктаган. Ошон үчүн Гуктун закону деп аталат. Серпилгичтүүлүк күчүн биз динамометр менен өлчөйбүз. Бирдиги болсо Ньютон, күчтүн бирдигинде эле Ньютон болот бирдиги. Демек, биз бүгүн балдар серпилгичтүүлүк жөнүндө түшүнүк алдык жана ошол серпилгичтүүлүк деформацияларынын түрлөрүн түшүнүүгө аракет кылдык.